Саламатсыздарбы, түгөйлөр таймашын көрүп жаткан биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана музыка каналында ынтымактуулукту даңазалаган долбоор сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү жумабыздын дагы, бүгүнкү берүүбүз дагы башталып турат. Түгөйлөр таймашы сиздер үчүн. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер, кош келипсиздер. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Ой, жакшы. Бүт Болду. Браво. Азырынча байкадыңыздар, Бак мырзанын кебедеси аябай тимеле чыгарышыңыз керек. Бай бат-баттан деп болдуп тура берсеңиз болот. Бак байкем кебедесине караганда көбүрөөк сүйлөсөң сол колмен чапкан. Бул конкурс бираз өзгөчө, максимал Жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө биздин ысык таймаштарга катышалы деп, ак тулпарыбызды утуп алалы деп Кыргызстаныбыздын 7 дубандан чогулган эң мыкты түгөйлөрдү сиздер менен тааныштырабыз. Тандоо этапын улантуудабыз. Кыргызстандын 7 дубандан келген түгөйлөрдү чакыралы. Миң уккандан бир көр демекчи, эң алгачкы сүйүктүү түгөйлөр. Бири-биринин колун кармап сахна артында B-Taxi, B-Home жана албетте эле iTravel'дан баш байгелер биздеки болот деп даяр болуп турушат. Тосуп алыңыздар. Жумалиев Бакыт жана Оразалиева Базира. Опа! Баракелде, кош келипсиздер, кош келипсиздер. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Деги эле Бакыт мырзанын колун кармаганда эле аскер кызматкер экен билинип турат го. Сынып кетейин деди мындай. Шек бербей эле турабыз да. Жумалиев Бакытбек. Сүйүктүүсү аябай мындай дух кенен экен. Баха пончик деп эркелетет экен. Жини келгендей солтоо деп коет экен. Уруу, солтоо уруусунан окшойсуз. Бишкектин тургуну, өзүм жогоруда айткандай эле спецназда кызмат кылган, футболду жакшы көргөн мырза. Кол чабуулар. Кош келипсиз. Бакыт мырзанын жубайы Оразалиева Базира эркелеткенде Бази деп коет экен. Ал эми жини келгенде саячка деп эле таштайт экен да. Ошондо солто менен саяк экөө бирин жакшы эркелетишет экен. Эки баланын апасы китеп окуганды, кино көргөндү жакшы көрөт. Кесиби боюнча экономист, 5 бармак жегенди жакшы көрөт экен. Мына ушундай түгөйлөр бүгүнкү биздин таймашыбыздын биринчи катышуучулары. Кол чабуулар менен мен сиздерди төргө узаткым келип турат. Алкыш арнап коюңуздар. Келиңиздер. Ал эми биздин түгөйлөр таймашынын экинчи катышуучулары шаңды тосуп алыңыздар. Омуров Назим жана Токталы кызы Кундуз. Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Кош келипсиздер. Азыркы учурда бул түгөйдүн ит эмес жан тарабында жүргөн жапайы коён моёндорду эле үйүн жанында өтүп бараткан кумурскалар деле чөп жеп аткан кези. Анткени Кыргызстандын бермети ысык көлдөн ысык салам менен келип турушат. Назим Замирбекович, эркелеткенде аты Назек, жинденгенде аты жөн эле Назим экен. Эмоция да аз болуп калат. Назим деп эле коюшат экен. Механик водитель, мыкты уучу, охотаны жакшы көргөн мырза, ушул үй бүлөнүн кожоюну. Бери кол чаап коюңуздар, кош келиңиздер, ийгилик каалайбыз. Токталы кызы Кундуз эркелеткенде жаным, жанушкам деп эркелетет экен. Жинденгенде жөн Кузя деп коет экен. Кундуз айым болсо Нарын шаарынын кызы. Хоббиси болсо тиккенди жакшы көрөт, кесиби болсо фармацевт. Мына ушундай биздин түгөйлөр. Эми бул жакта фармацевт айымга машина тийип калабы же болбосо водитель механик тийип, аны супер финалда көрөлү. Ийгилик каалайбыз сиздерге, төргө барып бериңиздер. Сапарыбызды уланталы, мына ушул түгөйлөрдүн бүгүнкү берүүбүздө 3-чү түгөйүн тосуп алууга даярданыңыздар. Кана эмесе студиянын коноктору шаңды колдоп берсеңиздер. Корманбек уулу Нурсултан менен Марсбек кызы Сезим келатат. Ай, баракелде, мына утатырган адам ушундай чыгат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, кош келиптирсиздер. Балким азыр тандоодон сиздер жеңүүчү болуп, жарым финалда жылдыздар менен катышып, финал болуп, супер финалдан амон туруп каласыздар. Ал дагы балким таймаш оюн көргөзөт. Нурсултан Курманбек уулу эркелеткенде аты Жан.
көп эркелетпегенде чочко деп коет экен. Нарын облусунун Кочкор районунун Төлөк айылынын тургуну. Мына ушул учурда Кыргызстандын келечектеги эл артисттерин тарбиялап, музыка мугалими бизде келип турат. Чыгармачыл инсан, ийгилик каалайбыз сизге. Нурсултан мырзанын жубайы Марсбек кызы Сезим эркелеткенде Сезимди Сарым деп коет экен. Жинденгенде болсо далдыр деп эле салат экен. Сезим болсо Жалал Абад областынын Тогуз Тороо районуна караштуу Чет Булак айылынын мыкты кызы, кесиби боюнча актриса, педагог. Ал эми хоббиси болсо ырдаганды, бийлегенди жакшы көрөт. Бияктан биз маанилүү нерсе айтпай кеттик. Сезим айым эмнеге Нурсултанды тандады десе, көрсө Нурсултан Ли Мин Хого окшоштуруп атат. Эң жакшы көргөн кино каарманы. Чыгармачыл үй бүлө. Ийгилик сиздерге. Төргөт бериңиздер. Кош келипсиздер. Түгөйлөр таймашын көрүп жаткан биздин көрүүчүлөр, биз убакытты көпкө созбостон бүгүнкү таймаштардын биринчи оюнун баштамакчыбыз. Биринчи раунд башталды. Мына бүгүн жакшылыкта жарышып атабыз. Мырзаларды чакыралы дагы, кимиси биринчи, экинчи, үчүнчү баштайт, ошону көрөбүз. Жаш кезекти ностальгия, азыр чүкө ойнотобуз. Мырзалар, жаныбызга келип бериңиздер. Кана келиңиздер, жигиттерди чакырабыз. Кандай кылалы? Карап көрсөк баарыбыз эле Советтер дорду көрүп калган эле сыяктуу мырзалар көрүнүп атабыз. Айман жүз дейсизби? Чүкөнү көргөнбүз, Чикилдешебизби? Кандай кылабыз? Айман жүзбү же раз, два, три, райл, дейсизби? Раз, два, три, 1, 2, 3 анда. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Сиз эң биринчи баштайсыз. Биринчи баштайсыз. Экинчи. Ошондо сиз экинчи, сиз үчүнчү, Аны эмесе сиздин үй бүлөңүз келиңиздер бери. Сиздер орун ала берсеңиздер болот. Нурсултан, Сезим кандайсыз? Жакшыбы? Эң маанилүү кызмат сизде. Бул жактан Нурсултандын колуна стакан беребиз. Карап көрүңүз, топоздук. Бул жактан сиз атасыз. Сиз жактан резко кармап чуркап бере бересиз. Мунун баарына болгон 90 секундубуз бар. 90 секундта эң көп чүкөнү эң акыркы аксыздыктан чыгараткан түгөйгө бир ачкыч беребиз. Анда эмесе ийгилик, адаттагыдай эле 3, 2, 1 деп туруп баштайбыз. 90 секундабыз кетти. 3, 2, 1, баштадык. Опа! Экөө бар. Азырынча 2 чүкө чыкты. Кана, колдоп келгендер, колдо көрсөтүп турабыз. Бутуң менен достуң аракет кыл, бутуң менен. Азырынча 2 чүкө убактыңыздар бар. Демгүч берип кана Нурсултан менен Сезимдин колдоочулары барбызбы? 3 чүкө болду. Сиз колдон келишинче алдыгы Сиз алысыраак турсаңыз андан жакшыраак. жакшылап тосконго аракет кылыңыз. Дагы 3 чыкты. 6. Сезим келе, күлгүм келе. 7 Көйлөр таймашынын эң маанилүүсү көйлөр бири-бирине болгон демгүч колдоо. Сезим айым адышкол ойноп калды. Опа, дагы 9. Охо, 10, 11, 12. Он 3. Жакшы, көзгө тарта берген экен, жакшы экен, аз калды дейт. Опа! Азыр 2 чүкөндө санайбыз, жетиштиңиз. Ошо менен биринчи жупта 15 чүкө бар, 15 чүкө. Браво! 15 чүкө. Азырынча бул үй бүлө рекорд кылдыңыздар. Сезимдер жакшы элеби? Сезим айым карап көрсөк, тим эле бир КамАЗ көмүр түшүргөндөй жерде болупсуз го. Манай кандай? Жакшы. Жашоодо деле ушун жардам берип турасызбы? Буга чейин качан чуркадыңыз эле мындагы? Күндө эле чуркайм. Ал чайлар азырынча 15 чүкө. Браво! Көргөтүңүздөр. Жыйынтык азырынча 15 чүкө. Биз экинчи түгөйдү чакырабыз. Жумалиев Бакыт, Орозалиева Базира, келиңиздер. Ана келиңиздер. Бакыт мырза, мурда кийин чүкө ойноп жүргөнсүз да, же?
же ойногон эмессизби? Эми булар спецназда чүкөнүн ордуна жалаң снайпер менен ойношот. Бүгүн илгерки снайперди чогуу текшерели. Ийгилик сизге. 90 секунд. Көз катары мергендер мына келишти. Бүгүн сиздерге колдоо көргөзүп ким келди? Балдыз мен Айгерим, балам Эмирхан. Балаңыз эми азыр байкап аткан турбай. Балаңызга жакшы бул эмне оюн экенин кийин түшүндүрүп коюңуз, Азыркылар билбей деле калды окшойт муну. Ийгилик сизге. Кана колдоо көрсөтүп турабыз. Баарыбыз бирге. 90 секунд. 3, 2, 1. Баштадык. Биринчи атыш азырынча ийгиликсиз. Сиз тосуп алганга аракет кылыңыз, Опа! Жакшы, жакшы. Акыркы жолу качан көйдөңүз эле? Кичинекей кезде. Бияк ортого туруп алыңыз. Дегеле бүгүн байкадыңыздар, дүйнө шарында дүйнөнү дегеле дүркүрөтүп укмуш ийгиликке жеткен мырза бирөө да бойдок болгон эмес экен. Бойдоктор дегеле кыйратпаптыр. Ошол жеңелерибиздин жардамы менен сиздерге дагы алдыда толтура ийгиликтер күтүп турат дейбиз дагы. Биринчи конкурстун биринчи жеңүүчүсү жана биринчи ачкычтын ээси 15 чүкөнү сызыктан чыгараткан үй бүлө Нурсултан менен Сезимге кол чабуулар. Нурсултан менен Сезимге бүгүнкү биздин таймаштагы биринчи ачкычты тапшырабыз. Келиңиздер. Куттуктайбыз. Кандай сезимдер, жакшы элеби? Жакшы эле. Сезимдер кандай болду? Сезимдик бир топ болду. Мындай кенен дем алып калдыңыз да, Адышка жоголуп кеттиби? Азыр эми сиздерге дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк пайда болду. Бир кадам жакындадыңыз. Эң көп ачкыч чогуткан түгөй баш байгени алмакчы. Бул баарыбызга эле белгилүү. Демек улантабыз, алдыда экинчи оюн күтүп турат. Түгөйлөр таймашы. Биз улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси биринчи атамекендик такси Би-такси компаниясы. Би-такси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Би-такси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын экинчи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Түгөйлөр таймашы уланууда биздин экинчи оюнубуз тапкан тапалак деп аталат. Ал оюнду баштаардын алдында мырзаларды столго чакырмакчыбыз. Урматтуу катышып аткан мырзалар, келиңиздер. Бакытбек, Назим, Нурсултан, келиңиздер. Кана. Биздин таймашта эң маанилүү биз көңүл бурган нерсебиз бул калыстык. Азыр бул эми куту 10 куту бар, 10 кутунун ичинде түркүн жандыктар бар, кээ тирүү, кээ тирүү эмес, кээ аябай тирүү. 10 кутуну даана 90 секунд болот. 90 секундтун ичинде сүйүктүүңүздөр канчасын көзү жабык бир гана колу менен, жыты менен, даам менен дамдап билсе да болот, канчасын даана табат. Ошол. Бирок маанилүүсү, сиздер мисалы үчүн 7 дедиңиздер, 7 же 7ден көп табыш керек. Эгерде сиздер айткан санга жетпей калса, бирөөңүздөрдүн да жубайыңыздар жетпей калса, анда эң көп тапкан түгөйдүн жубайына биз белекти берип кое беребиз. Ал эми даана так 7 табат деди, 7 тапты. Кийинкиси мисалы үчүн 6 табат деди, бирок сүйүктүүсү 10ду таап койсо дагы белки 7 деген утат. Анткени ал биякта түгөйлөрдө жубайы менен түгөйдүн ортосундагы билим, түшүнүч жана сезим дагы аябай чоң ролду ойнойт. Ийгилик каалайбыз. Жакшыраак билет, жакшыраак түшүнөт. Бакыт мырза, сизден баштай берели. 1,5 мүнөт убакыт бар. 10 кутуча сиздин жубайыңыз канчаны таба алат? 10-ден табат деп ойлойм. 10 тең табат, Акыркы саныңыз 10.
10 болбой калса анда ачкыч жок. Анда утулуп калышыңыз мүмкүн. 90 секунд. 9. 7. 7. 9, 8, 7. Базира ошондо 10, Кундуз 9 дедиңиз, э? 9 Сезимдики 7. Сезим 7-ни табат. Ойлонобузбу? Ойлонуп көрсөңөр болот. Кайра сандарды өзгөртүп көрсөңөр болот, өзгөртпөй эле. Тушу боюнча каласыздар. Анда биз оюнубузду баштайбыз. Байкелеріңіз. Калсын. Шартыбыз боюнча эң аз сан айткан биринчи баштайт. Демек, сезимди даярдай бериңиздер. Сезимден соң Кундуз даяртуусун, андан соң финиш Базирадан. Мырзалар, кыйкырып жардам бермей жок. Унчукпай, кенен ордубузда отуруп турабыз. Макулбу? Келиңиздер, сиздерди төрөгө узат алдагы. Биз рингти даярдап туруп таймаш баштайбыз. Нурсултандын сүйүктүүсү Сезим даяр болуп турат. Нурсултандын айтышы боюнча Сезим 90 секунддун ичинде 10 кутунун арасынан жетону даана так табат. Ошондойбу, андай эмеспи? Чогуу байкайбыз. Сезимди тосуп алалы. Жигиттер, алып келгиле. Сезим айым келатат. Өзү таңылган. Булар эчтеке көрүшкөн жок, даярдыкты да көргөн жок. Келиңиздер, ысмылы деп туруп, бул тараптан баштайлы. Акырын. Мындай кылалы. Жолдошу чукулураак отуруп алып туруп, ошон үчүн бул тарабынан баштайлы. Так, мына могул жерде. Азыр баштабай турабыз. Мына кутума баякта. Кармаңыз. Ушундай кутудан 10 бар, Бирок сиз деген жакшылап аракет кылып 1,5 минуттанын ичинде 7-ни табышыңыз керек. Андан көп тапсаңыз дагы утушка ээ болуп калышыңыз мүмкүн. Достор, даярбызбы? Барыбыз бирге гана. 3, 2, 1, баштадык. Ичине сала бериңиз. Чакпайт да. Чакпайт. Точно. Колуңузду жулуп алыш мүмкүн, бирок чакпайт. Сизде 1,5 минут эле убакыт бар, Дагы колуңузду салыңыз. Түйүндө. Негизи неден коркосуз көбүнчө? Ушундан негизинен. Жок, жаныбарлардан корком. Жаныбарлардан коркосуз. Сиздин жарым Сала бериңиз. жарым минуттаңыз уже кетип калды. Бул эмне экен оюңуз боюнча? Курт эмес. Кеңсине өткөн берсеңиз болот. Тапканча оңойраак болсун. Ушунун ичинде. Бул көп деле Коркунучтуу деле эмес. Салыңыз, убакыт кетип атат. Машина кетип атат бул жакта. Дубайга 10 күн эсип кетип атат. Таппай эле коёюн. Машинага кереги жок. Кармап көрүңүз. Ошо эчтеке чакпайт да. Жип болушу мүмкүн. Чакпайт да. Чакпайт. Точно. Тырмаңыз ночу кетип калбасын, абайлаңыз. Эмне Эмне экен? Жылан, тура. Жылан. Муну көрүңүзчү ушул. Салыңыз, колду салыш керек, коркпой эле. Болду. Көзүңүздү ача бериңиз, Сезим. Сезим, келиңиз. Бешти бериңиз, азаматсыз. Мына, бул деген кескелдириктер болчу да. Баары жакшыбы? Аябай башка жок кеттиңиз го. Корком. Мондан коркуп Апаптап кетпеңиз. коелу. Жолдошун жанына жөнөтөлү, жолдошу өзү апаптап койсун. Колчоолор. Сезим бир кутун тапты. Кундузду алып келгиле. Кол чабуулар. Баса белгилеп айта турган, бизде көпчүлүгү ушул жаныбарларды мен жандан келип көргүм келет эле дейт. Black Box деген компаниянын бул жаныбарлары. Black Box сиздерди ар дайым күтүп турат ошого. Келиңиздер, кезектеги Кундуз айым келатат, алкыштардап тосолуңуздар. Кундуз айымдын жолдошу 1,5 минуттан ичинде 9 кутучаны табат деп бизге кепилдик берген. Албетте азыр канчаны табат сиздер менен бирге көрөбүз. Кундуз айым, коркпой элесизби? Коркуп атасыз, Негизи неден коркосуз? Сизден дагы көбүрөөк назим коркуп атат, ошол жакта тимили жалдырап калды. Кундуз? 3, 2, 1. Баштадык. 9-ду табышыңыз керек. Убакыт бүттү. Убакыт бүтүп калды. Көзүңүздү ача берсеңиз болот. Көзүңүздү ача берсеңиз болот. Сиз чын эле эчтекеден коркпой турбайсызбы?
Эле көп коркпойт экенсиз чын эле. Бир да эмоция жок экен да. Талай коркчу нерседен спецназдын адамы. Бул чычкан эмеспи? Бул чычкан эмес да, бул суу команды, морская свинка. Чычкан тайкесі деген ошол болчу да. Ошондо 10 кутунун ичинен баканды таптыңыз. 1. Бакан таптыңызбы? Таптык, бакан таптык. Таракан тапкан жокпуз, э? Тапкан жокпуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тилекке каршы 8 болуп калды. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, биздин бул оюнубуздун жеңүүчүсү деп Назим мырзанын жубайы Кундуз айымды таптык. Назим Кол чабуулар Кундузга менен. бир ачкыч. Келгилек. Азаматсыздар. Бири-бириңерге жакшы седеп экенсиздер, азаматсыздар. Бул ачкычты сизге тапшыралы. Назим мырза, Азыр эки үй бүлө тең кетип атасыздар. Кол чабуулар. Көйгөртөңүздөр. Алдыда 3-чү конкурс, 3-чү конкурста аялдары соодага катышат дагы мырзалардын кыйындыгын чогуу текшеребиз. Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана музыка каналында түгөлдөр таймашы биз менен болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түгөлөр таймашынын башкы демерчиси биринчи атамекендик такси Би-такси компаниясы. Би-такси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Би-такси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Биз ар дайым Кыргызстандын өндүрүшүн колдойбуз. Адал эттен жасалган даамдуу колбасалар ал халалдан сунуштайбыз. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адал эттен өзгөчө ыкма менен жасалган даам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл Тафино. Жемиш даамдуу маанай. Кымбаттуу көрүүчүлөр, түгөйлөр таймашынын таймаштары кызуу уланууда. Азыр болсо биздин кийинки оюнга катышыш үчүн биринчи айымдарды чакырып алалы. Айымдар менен содалашабыз, андан кийин баары кызыктын баары алдыда. Айымдар, келиңиздер. Кундуз, сезим жаныңызга келип бериңиздер. Үй окатта жолдошторуңуздар дегелестерге жардам береби? Берет, э? Нурсултан канча жардам берет? Сиз бизге тамак жасап атканда жардамысын телевизор көрүп жатат да койсун. Кээде жардам берет, арчып берет. Кээде өзү тамак жасап коет, кээде. Чын элеби? Ооба. Бир кол чаап койгочу. Ал эми Назим мырза үйдө кандай? Үй окаттарына? Үй окаттарына жардам берет, көп эле. Көбүнчө баланы карашат, мен окат кылып. Көбүнчө баланы карашат, сиз тамак жасайсыз. көбүнчө баланы карайт, мен ары бери кыймылдап жүргөндө да коңуз. Ал эми Базирайым. Соус песына жардам береби? Берет. Өз тамак жасайт. Тамак жасайбы? Кээде жасап коет, картошка барган жакшы. Ким жакшыраак, даамдуураак жасайт? Сизби же Бакытбекпи? Ар кандай. Ар кандай? Эркектер даамдуу кылат да жасаганда. Өзүңүздөр байкагандай эле ортодо тараза турат. Бул таразага биз бул тактанын салмагын эсептетип койгонбуз. Азыр 60 секундадан берилет. Bir так 1 мүнөт. 1 мүнөттүн ичинде сиздердин жолдошторуңуздар мындай пиязды алып чыгып, сыртын арчып, сырт кабыгын арчып, мантыга туурайт го, 4 бурчтук кылып. Ошондо туурап туруп четке жылдыра берет. Анан 1 мүнөт бүткөн соң муну таразанын үстүнө коебуз.
Тартабыз. таразанын үстүндө ким канча грамм максималдуу түрдө 1 килограммга чейин 1 минутта 1 килограммга чейин өзү эксперимент кылып көрдүк, кылып көрсө болот экен. Сиздердин ошол соодага жана айткан оюңуздарды бияка жазабыз. Жадаңгындай эле кутудагыдай эле даана так тапкан түгөйгө бир ачкыч тапшырабыз. Нурсултан мырзанын жубайынан баштай берели. Сезим 1 мүнөттүн ичинде Нурсултан канча грамм пиязды туурай алат деп ойлойсуз? Ал жакты карабай, бери карап сүйлөңүз. Үйдө тамак жасаганда да 400 жан берген 400 грамм. 1 минутада 400 грамм. 400 грамм. Катар менен келатабыз. Назим мырза канчаны? 500 грамм. 500 грамм. Жарым килограмм кылып алдыңыз, э? Ошондочу Бакытбекчи. Ойлонотом. 1 минутада 1 килограмм тура алабы? 1 1 минутада минутта 1 ошо өзүңөр килограмм. айттыңыздар. Өзүңөр айттым. Балким 100 грамм деп койсоңуз болот, 50 грамм деп койсоңуз болот. Туураса болот экен. Бирок биз туурап аткан учурда майдаларын гана санайбыз, мантыдай кылып 4 чарчы кылып, Чоң-чоңдорун жарым белип койгондорун да санабай коебуз. алар саналбай калат. Сиздин оюңуз боюнча 550 кылып коелу. 550 кылып коелу. Эгерде бир да мырзалар ушуга жетпей калса, эң көп граммды тураган утат. Сиздерге рахмат. Жолдошторду азыр бирден бияка чакырабыз. Эң аз Нурсултан менен Сезим баштайт, андан соң Кундуз Назим, андан кийин Бакытбек менен Базира жыйынтыктамакчы. Азыр ортодо Сезим калсын, Нурсултан кошулсун дагы. Биз таймашыбызды баштайбыз. Кана бир алкыш арнап коюңуздар. Таланттуу адамдар тараптан таланттуу мырзалар канчалык деңгээлде үй окатына тыңкен чогуу текшеребиз. Өзүңүздөр байкагандай эле назарыңызда Нурсултан менен Сезим айымдын айтышы боюнча 1 минутада Нурсултан оңой эле мантыга турагандай пиязды 400 грамм турайт дейт. Чынбы, чын эмеспи, чогуу текшеребиз. Бул жакта калыстыкка байкап коелу, таразанын үстүнө байкадыңыздар, э? Монун санын үстүнө койгондо мунун өзүнүн салмагын биз 0 кылып коебуз дагы, анан үстүнө пиязды коебуз дагы санайбыз. Азырынча бул биякта турат. Мына тактайыңыз даяр, пиясыңыз даяр. Аны эмесе кол чабып койсоңуздар мен бычакты Нурсултанга тапшырам. 1 минут. Сиз эч нерге тийбейсиз, бирөө жардам берип сөз менен айтып турсаңыз болот. Мындай кыл, кес, тура, баун. Көрөрмандар, телекөрүүчүлөр, анда эмесе баштадык. 3, 2, 1. Папа. Башка коммуналдык. Чогуу байкайбыз. Биз азыр Биз бир сыра баардык так болушчу тактайдын санын 0 кылып чыгарабыз. 0 болдук. Келиңиз. Буга чейин 178 грамм болчу. Мен ойлойм, бул азыр канча болуп экен чогуу байкайбыз. аз бул жерде 2 грамм калып калды. 132 грамм. Негизи оюндун шарты боюнча 500 кылмак, бирок 132. Ыйлабаңыз. Ыйлабаңыз дейм. Мен буларго машина менен мебелге таймашып Ыйлап атышат. мен не армай элеп атам. Эми бул таймаш азыр 3-чү түгөйдү чакырабыз, кол чабалар. Прием, Ыйлак Санжар байланышта. Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана музыка каналында түгөлөр таймашы. Мырзалар пияз туруп атышат, тарчып атышат. Биякта Базира айым 550 грамм дедиле, бирок ага жетишиге оор экен таймашы көргөздү. Эми байкай эле канчалык болот экен, ийгилик сизге. Эми аскер адамдар дегеле картошкага жакын болчу эле, пиязга да жакын болсоңуз керек. Аракет кылабыз. Силердин көзүнөн деле жаш чыкпайт болуш керек менимче. Аны чогуу байкайбыз. Кеттикпи? Даярбызбы? 3, 2, 1. Баштадык. Азырынча Бакыт мырзанын үй бүлөсүндө ачкыч жок. Албетте ушул оюнда утуп. Абайлагыз, бизди о деп турат, колуңузду кесип алганбыз. Токтоду. Бүттү. Болду. Сабыр кылыңыз. Мына акыркы ушул тура албай калыптыр. Муну өзүнчө алып коеюн. Туралдагы таразаны кайра 0 келтиребиз. байкадыңыздар, 0 келди. Ой. 201 грамм.
ошондо эч кимиси жеткен жок, бирок шартыбыз боюнча эч ким жетпей калганда эң көп грамм туураган түгөй утат дедик эле. 132 Назим менен Кундуз, 178 Нурсултан менен Сезим, 201 Бакытбек Базира. Албетте, мына ушул ачкычыбыздын ээси Келиңиз. Бакытбек менен Базиранын үй бүлөсү болду. Байке, ыйлабаңыз. Баары жакшы болот. Ачкыч колуңузда. 3 түгөй тең, баары тең келе жатышат. Алдыда чечүүчү, 4-чү конкурсубуз бар, кызыктын баары алдыда. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси биринчи атамекендик такси Битакси компаниясы. Битакси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Битакси компаниясы менен кызматташыңыздар. Биз ар дайым Кыргызстандын өндүрүшүн колдойбуз. Адал эттен жасалган даамдуу колбасалар ал халалдан сунуштайбыз. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адал эттен өзгөчө ыкма менен жасалган даам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгус даам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Баарыңыздарды Ресто чайхана Соңкөлгө чакырабыз. Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких, а семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Ваш Ресто. Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино момпосуйларын сунуштайбыз. Тофино. Жемиш даамдуу маанай. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү таймашыбыздын 4-чү бөлүгүнө келип калдык. 4-чү бөлүгүндө бул таймашыбызда үй бүлөлөр канчалык деңгээлде ынтымактуу бир ишти аткарылат, ошону баамдайбыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Бул Түгөйлөр таймашы. Ынтымак менен да бир келекте кара көчтү чогут текшеребиз, аны эмесе керек. Тарт урмат. Ачкыч, демек чучугулак мырзалар башындагыдай 1-2-3 дегенде ким утса акыркы болот, утулган биринчи болот. Кана. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Сиз эң акыркы. Ыңгайыр экинчи. Сиз экинчи. Сиз биринчи баштамай алып калдыңыз. Нурсултан менен Сезимдин үй бүлөсүндү чакыралы. Кана келиңиздер. Бул конкурс бир аз өзгөчө, максималдуу түрдө 5 минут, бирок 5 минутка чейин аралап бүт салса, ошол секундда токтойт. 5 минутка чейин бүтпөй калсаңыздар, канчалык мизи кирсе, ошону эсептейбиз. Сантиметрге санайбыз, а? Даярбызбы? 3, 2, 1. 1 баштадык. Нурсултандын үй бүлөсү ынтымактуу түрдө. Бул оюнду утуп кеткен жут 3 ачкычтын ээси болот, албетте. Бул оюнубуздун дагы ээси болуп калышы мүмкүн. Жакшы келе атасыңар. Ой. Колдоо керек. Кана сүрөйбүз. Сен дейт. Нурсултанга караганда Сезим айым жакшыраак аралагандай көрүнүп атат мага. Карачы стойка эле стоит. Ай, бара келди. Жакшы келе атабыз. Ой, жакшы. Кичине калды. Сен ылды эңке.
1 minut 5 sekундта аралап бүттік. Колчалар. Колчалар. Жоқ, бұл сезім айтып отыр. Екіншісін де қаралайды. Жоқ, бір өле. Сезім Сау, просто. сау, сау. Бұл күнге чейінше. Сіз аралап бүтпедіңіздер бе? 5 минут аралап бүтпей алғандар болып отқанда. Ошоға біз 5 минуттық көрсек, көрсе, тоқойшылар келе тұрған білген емеспіз. Профессионал тоқойшылар. Тоқойыңдар бар болса, авайлағыла бұлар батылы. Батылы түгіп сағыдай тоқойды. Қана, қолдаушылар. Бүгін қиын түгөйлер келіпсіздер. Ақыл десең ақыл, күш десең күш, жоғы текшерелі. Бысмылда. 3, 2, 1, Баштадық. Оп, бісміллә. Бош. Бош. Чоң тарт. Бірінші түгөйлер 1 минута 5 секунда рекорд қойышты. Бақыт Мырзаның үй бүлесі қысқадан тартатқандай көрінуді. Қысқадан. Ой. Базира жашауыңызды аралап көрдіңіз бе дегеле? Отын аралап көрген емес білеңіз. Өлі қызықты өкін? Оңайлы екен. Қарағанда көрек жүресің сол қолмен чапты. Мұншықпайлы тұрайын. Алба. 1 минут 17 секунд. Бары жақшы. 1:17 болып қалды. Азаматсыздар, қол чап қойыңыздаршы. Бақыт байға жеңемді ұрышпаңыз. Бар жақсы болады. Эми 3 ачкычтын тагдыры азырынча чечиле. 3-чү түгөйлөрдү сиздердин назарыңыздарга чакыралы. Колчалар менен тосоңуздар. Назим Кундуз келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин оюнда жеңүүчү ким аталат мына ушул түгөйлөрдөн кийин чечилмекчи. Назим менен Кундуздун үй бүлөсү утабы же утпайбы бирге көрөбүз. Кала эмесе баарыбыз бирге 3, 2, 1 баштадык. Шашпай, бирок мындай жакшы баштадыңар. Нени ойлонуп атасыз, Кундуз? Аябай терең ойлонуп атасыз. Ооба. Ачкыч, утсак экен. Дубай, бир таксиден. Темир тұлпар. Бирок чындыгында биздин түгөйлөр таймашы, үй бүлөлөр канчалыктан келди ынтымакта, биргеликте жеңишке жете алышат. Мына ошону үйрөтөбүз, көрсөтөбүз. Дал ошол конкурс 4 жума мурун жылдыздар келип катышып, бирөөдө аралап өтө албай койду, абайлаңыздар. Байкап көрсөк, бүгүн үй бүлөлөр тың экен, кыйын экен. Аз калды. Жакшы келе атабыз. Колдоп коелучу кана. Кичине калды. Опа! Бара келди. Канчада ойлойсуздар? 1 минут 3 секунд. Браво! Куттуктайбыз. Ошентип, сүйүктүү көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин түгөйлөр таймашынын 7 думандын арасынан тандалып алган түгөйлөрдүн ичинен Назим мырза менен Кундуз айымдын үй бүлөсү табылды. 3 ачкыч. Мына 3 ачкычты сиздин колуңузга тапшырабыз. Куттуктайбыз. Бизди куттуктайбыз. Жакшы элеби? Сезимдер жакшы элеби? Болгону 2 секунд. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү берүүбүздүн жыйынтыгында жарым финалга жолдомо алган үй бүлө мына биздин жаныбызда турушат. Оморов Назим Замирбекович жана Токталы кызы Кундуз. Төрт ачкыч сиздердики. Жарым финалга жылдыздар менен дагы чогуу аралашып жарашабыз. Ага дагы көбүрөөк даяр болгула. Ага дөңгөчү дагы мындай чоңураак болушу мүмкүн. Катуу тренировка оң кол, сол кол, үйдөн мында ара сатып алгыла, керек болсо чалсаңар мен таштарым салат да коём. Ара бар, Анда биз катышуучулардын баарын чакыралы дагы. Куттуу үйдөн кур чыкпайт дегендей биздин берүүбүздүн демирчилерибиз бар. Ошолордун белегин берели. Түгөйлөр таймашынын башкы демирчүсү Кыргызстанда өндүрүлгөн адал таттуулар
тофино конфеттерди бар балдар менен чай үстүндө ар бирөөңүздөргө бир 15 килограммдан даярдап койдук. Тамагыңыздар таттуу болсун. Атанын таттуулары тофинону алып келели. Ана биздин катышуучуларга эң мыкты тофино конфеттери, таттуулары ар дайым сиздердин дасторконуңуздарда болсун. Жана сүйүктүү телекөрүүчүлөр, баарыбызга эле маалым болгон Кыргыздын жакшылыктарына эмне жетсин, түгөйлөрдүн ар бир жакшылыгына сиздер үчүн Соңкөл ресторанынын эшиги ачык. Биздин дагы бир демөөрчүбүздөн ысык салам. Соңкөл ресторанына барып, кенен романтикалык атмосферада кечки тамакка сертификаттарды тапшыралы. Урматтуу көрүүчүлөр, Соңкөл конок үйүнүн чайканасына барып, биздин Назимдин үй бүлөсү барып атайын кечки тамак кылып келсеңиздер болот. Сиздерди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Жеңүүчүгө Соңкөл ресторанынан 2 кишилик ужунга сертификат. Браво! Жана албетте эле ар бир үй бүлө бүгүн өзүңүздөр байкагандай эле аябай жакшы маанайда келишти. Бир туугандары, бала чакасы отурат. Биздин дагы жакын досторубуз Түгөйлөр таймашынын демөөрчүсү Фрунзе соода борборуна барып, соода кылуу сертификаттары ар бир үй бүлөгө 1000 сомдон сертификаттар тапшырабыз. Браво! Фрунзе гипермаркеттер дүкөнүнөн ушундай белек. Жеке өзүмдүн атынан, биздин чыгармачылык жамаатыбыздын атынан баарыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Ушундай эле ынтымагыңыздардан жазбаңыздар. Сонун мындай үй бүлө экенсиздер, жүзүңүздөн нур чачырап турат экен. Мен ойлойм бул акыркы жолугушуубуз эмес, кийинки долбоорлорду дагы жүз көрүшүп турмакчыбыз. Ал эми сиздерди биз куттуктайбыз. Жарым финалда жолугабыз. Сүйүктүү телекөрүүчү, бир жумат чыдай туруңуздар, андан да кызыктуу берүүлөр менен сиздердин назарыңыздарга Улуттук телерадио берүү корпорациясында жана музыка каналында Түгөйлөр таймаша алмакчу. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Эмки жумада көрүшкөнчө.